аллақандай қырғызға, ошол аллақандай болсо да, ай көлдүгү жагынан асманда тете жылдызга Алла Таала Теңирден берген белги бул деген мергенчилик заманда бири түшүп эренге бири түшүп терренге айбалтан алыс чубаган арт жагында кыргызым артым бирден уллаган кебирөсү калган бар көмүлүп жерде калган бар кара жердин астында көмүлүп жерге калган бар ит агытып куш салган жаа тартканын койбогон ошондой мергенчилик заманда Алла Таала Теңирден берилген белек бул экен ал баланын айтайын айткандан кепти баштайын баланын чагы бул экен Алла Таала Теңирим кудуретти шум экен айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй ушул төшү түктү кара жер айкөл батыр Манаска күчтүүсүнөн түткөндөй мун ушундай жан экен атаңдын көрүү дүнүйө сүрөттөсүн айтайын айткандан кепти салайын көркү калча көзү тик бар боюмда тура тур атаңдын көрүү дүнүйө айкырыгы таш жарган бакырыгы баш жарган мун ушундай алп экен билеги жоон таш жүрөк пилми чөлү бадырек үйдө кара бүркү бар өчөшкөндүн баарысын жеки кырчуң эрки бар мун ушундай жан экен атаңдын көрүү дүнүйө бир керегин айтайын ошо Оңурбайга келгендер бирди мынтип чогулткан бок мурундун баласы кан кошуугу келгенде атаман ашты берем деп карды көр селди көр каптап турган элди көр кандын баарын чогултуп кайра Манас батырга кабарын бербей тур деле аш башталып келгенде атаңдын көрүү дүнүйө ошо көккө төйдүн начелең атаңдын көрүү дүнүйө көп чачактын бачелең ошондон кепти салайын уя атаңдын гана көрүү дүнүйөңө ол уядай бакайдын айтканына күлдеми аш башталдың 6 күн күлүктөр келлер күн бүгүн ак кулагаң окшотуп жолой кандын ачбудан аны сүрөп албагын байгеге жакын келгенде баарың сүрөн салгыда чыгып келсең ак куда баш байгесин алгыда бакайдан угуп мындай кеп сараланның Алмамбет абайы менен жаулап кытайча тажы кийиптир ал тажынын үстүндө шуро тоот маржан таш төбөсүндө жаркылдайт калың Кытайга канчың Алмамбетти көргөндө кайсы биздин кам бул деп
бүшүргөнү дилеңдеп алакең кетип баратат көй кумасы элеңдеп эр белди белестен саралаң узун бур деле сандыргалуу кайранер дүрбү салып тур деле бузулган кумдун бетинде оргуп чаңчыгат оргуган чаңды караса ак куланын чаң экен куюндай учкан чак экен башын жерге салыптыр башка чаңары салыптыр куландай кулак жапырып куюндай жерди сапырып учуп келет дыркырап ошо баскан ташы быркырап ак кула сонун алекен артыкча тулпар малекен ак кула менен ачбуудан куюндай окшош жан экен амал көй алман кайран шер бөксөгүң атты сал деми мөңдүү деп маңдууча сүрөп кал деми жаныбарың ак кула муну ошондо биринчи чыгып бар деми арт жакта яткан көп калмак жабыла сүрөп бар деми атаңдын көрүү дүнүйө ошол кезде карасаң жанагы турган коңурбай ийгилигин немерип алеңгир жаган көздөп атамын деп калганы ошондо карап турсаңар атаңдын көрүү дүнүйө ак кулаң озуп кеткени аркасында тулпардын алмамбет кара санаган андай эмес мындай деп жолойдун аты бууданды чокудан ары бурганы мүргүп барып жыгылып ачбуудан араң турганы антип ментип оңолуп кайрылып жолго киргенче чал куйрук жетип барыптыр ачбуудандын алдына алаң өтүп барыптыр атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо алмамбет бөксөгөң атты сал деле мөңдүү деп маңдууча сүрөп кал деле о жаныбар кулунум жабу деп жабуча сүрө сал деле ошондо карап турсаңар атаңдын көрүү дүнүйө жаныбарың ак кула биринчи чыгып бар деми аттын баарын өткөрүп 60 атты көзгөрүп артынан манас барысы аксакал кошо карысы баш байге кыргыздыкы деп байгенин батыр камын жеп аскердин баарын токтотуп ар кайсы камал бөлүп челек менен чарында байге койгон барында үч булактын оюнда байге бөлүп токтотуп атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо карасаң Кытайдын каны коңурбай калмактардан кан жолой солоңдордон ыңлама кыжылдаган Кытайдын бул зордугун сураба топурак учуп тоз күйүп толгон Кытай эл каптап келаткандай сел каптап какан чалуу белекен көкөтөйдүн ашына келип алды бул Кытай кагыша турчу кез экен атаңдын көрүү дүнүйө кыз катындың зордуктап Кытайлар чыктың ошондо кыргыздарды кордуктап жылкыдан күлүк тандаптыр жылдырып бөлүп айдаптыр аралап буудан тандаптыр айкырып айдаптыр бет алдына келгендин колу бутун байлаптыр кая чагын бергендин кылычтап башын алыптыр атаңдын көрүү дүнүйө кыйрында жүргөн кыргызды кыргын кылып салыптыр кереге жатат кыйраган кемеге жатат түтөгөн келген эл ашын тебелеп о кейишти гана көрчү күчөгөнү я атаңдын гана көрүү дүнүйөңө Кытайдан туруп нес кара жылкынын баарын териптир ошол текестин суусун кечирип Кытайга айдап кетиптир көп жылкы кумдай куюлдуп токтор эмес буюгуп чуудан кулак чуулдайт кара борон дуулдайт карагайдай колгалың кыйкырсаң жаңгаң угулбайт көкөтөйдүн ашында ошо көмөлөнгөн үйдү айтпа токто бербей шамалга томолонгон үйдү айтпа атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо Кытайлар кыз катынын колжолдоп кызыл алтын дорболоп кайнап калган кез экен атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо батырдын кары калган кез экен жалгындуу кен кол чоң талас жанымда жүрсөң ер чубак алдырбайм жок дечелем жанымда жүрсөң ер чубак жылдыртпайм жок жетелем башыңам 40 кашка таалайга жазган жазууну көрүшө турган күн окшойт ажал жетип күн бүтсө өлүшө турган күн окшойт каптаса калмакка дардайып туруп нетеле кол кушур бел бүгүп не мураска жетеле зордук чугар Кытайды
Kalkangan ayda bir ele basını berse bulubu başsın armap soyolu kızıkkan eken kırgızga atan görü dünya kırgın kılıp koyolu tuğulmak var ölmek var Allah Teala Tengri'den ne yazgandı görmek var taqdırda bolsa kim görбөйт ajal jetse kim ölбөйт bet alışıp gürreşip talqalaşıp kalbasak kırgız kazak kuturup kırgız gözдөй jutunup kayra geldi vallatku kıyınsıngan kıstalak kırga çıgı vallatku atаңдын көрü dünya көк найзасын көтөрүп бара турган эл кайда каңгай канамыз кетирбей ала турган жер кайда абакей баккай жол башта аш үстүндө биздеми коңурбай чабып алабы козголбой кыргыз жатканы коңулда жатып калабы атаңдын көрү дүнүйө мына ошондой дегенде абаң туруп кеп айтат ошол кебинде гана мындай деп айтат укуман наз кебимди жиберсек кабар суранып алтыган келет куралып айгайлаган чуу менен астынан тосуп чыгалдык жиберсек кабар суранып ал жерде жатат алтыган элине кабар салалык мына ошондо куу берген астынан чыгып алабыз башын жерге тыгабыз башкача күлүп алабыз деп ошентип бер бакай кепти мыңдай айт деле биримдик болсоң арабыз бүлүктү чогуу салабыз эл журду коргоп калабыз деп ошентип бер бакай дегенде бакай карысың атаңдын көрү дүнүйө мына ошондо акылга гана көндү барысы ошондо көккө төйдүн аш эле чоң чатактын башы эле эсинде калган эл айтат 1000 жылдан ашып өтсө да ошондогу зор түйшүк унутулбай келатат ар жагынан айтайын маникерди калбайын маникерге келгенде түмөн сөбүздүн түнү бар күпүлдөгөн сүрү бар ал жакта болсоң арт күрөңүн билгизбей андан ашкан маникер ашып келген зат экен 40 күн чөлүк жол жүрсө тайыбаган ат экен ошондой чырлуу баш экен талашканы көп экен ошо бок мурунун айнына көнүп калганга оңур келип алып башына жогун экен билгизип манастын башы бара албай атаңдын көрү дүнүйө кабар туруп сала албай бок мурун туруп кайгырып атаңдын көрү дүнүйө эт бышымна келгенче коңурбай баягыны баштады көзү күйгөн карагер ошо көзү күйгөн карагерди тартып алып калганга маникердин алганга кужунуп колдой кирдеме арчагынан бок мурун күйүп туруп ал деме анда баккай түтөгөн манаска тиздеп күзөгөн атаңдын көрү дүнүйө каникеге бар деле каникей туруп ошондо маникенин өзүнө карап туруп сал деле жар салганым момундай атаңдын көрү дүнүйө манасын уксаңчы ошо мурундун өзү эле каканды кыздап чакырып кытайды кошо бакырып чогултуп алган кез экен чогуу чыйын кушкуруп өзүм алган кез экен баягы маникей туруп кеп айтат маникерди талашкан ошол бок мурундун өзүндө айланайын кеп жатат кытай калмак кошкунун бүт чогултуп ал деле жоңду мына билгизип бок мурун туруп сал деле анда туруп кеп айтат атаңдын көрү дүнүйө мына ошондо коңурбай туруп алды жанына атаңдын көрү абаке мындай деделе ушул турган маникер өзүмдүкү деделе арт жагында манасың келип калган чак экен коңурбайдын өзүнө баланы башына салганга келип калган чак экен анда коңур күлөнүп манас дегенде барбая түшөт экенсиң сууга салган чаннаштай дардая түшөт экенсиң кезегиңди бер манас жекке сайыш кылалык деп ошентип коңурбай айтып узду жыйгыча анда манас кеп айтат энеңдин анда коңурбай түстөп сайгынган жолой сай албасаң энеңди так энеңдин ал жолой деп ошентип зор манас тикке карап тур деле арт жагынан коңурбай канисе тойсо тойбогон ошол сыр найзанын өзү эле катуу мыктап ал деле манас кыйшак этип койбоду атаңдын көрүң ачуудан манастын жолун торгоду анда туруп манасың оң тетири темминип олбой солбой камчуруп оң тетири темминген желпинген артынан кирип бар деле кеңдир курдун бети деп өпкөнүн бери жак чети деп жан жеринин тушу деп өлө
өр жердің ұшы деп қанға тойғы сырын айса қатумыштап өттеле атаңның көрі дүние мын ошондо жолой ерден көчү кылтайып үзөн көздөн бутайып көңүрү далбактап эки көзүң аллактап качып калган кез экен өзү кеткен кубарып көзү кеткен тунарып атаңдын көрүү дүнүйө мын ошондо маннасың кытта калмак барысын айдап алган кез экен арт жагынан чогулап артта калган байкушун байлап алган кез экен мын ошондой маннасың эрдегинден айтайын дагы бирин баштайын ошондо туруп кеп айткан манасым туруп эл айткан атаңдын көргү калкыным уккумуна кебинде калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин жуугу барып келдемин жоожалашып топпузам ажалым жетсең оккучам ошону билгин элим деп эрдигим мына көрсөттү 14 жашка келгенде чогултканын койбогон чогулткан жерден ойногон башы келсе бирөөнүн ошо бойдон мойсогон мын ушундай жаны бар айкөл балдыз кабыландын кебинде турган эрендер 40 чоросу бар эле атка жеңил тайга чак эр сыргагы бар эле астыга салсаң ак жолтой артта калса саңгулдой эр чубагы бар эле атаңдын көрүү дүнүйө мын ушундай жан эле айкөлүңдүн айтайын астынан туура кабылган астынан туура айрылган оң колунда кабылган оң жагынан айрылган сол жагынан кабылган сол колундан айрылган кежегесин көз бардай артынан туура кабылган ошол өз жанынан түңүлүп манасы көрү күйөнүп калган экен коңурбай ошондо турган кебинде атаңдын көрүү дүнүйө ошол көтөйдүн аш элең ошонун баарын жыйнаган чоң жатактын баш эле эсинде калган эл айтат 1000 жылдан ашык өтсө да ошондогу зор түшүк унутулбай гана келатат уя атаңдын гана көрүү дүнүйөң Абыршап ат минсе да бат минип найзаның инип карыга аралап бетин баруга кылычты байлап белине кырылысып урушуп о бир кызыкты куруп келүүгө ок өтпөс темир тон менен ойду коюп жон менен орчунга кан журутуна ордого барчу жол менен эки күнү бир түнү эрендер эми жүргөнү көрүндү бүгүн буларга ошо көп кытайдын дүрбөнүң төрөсү баштап бут өрүтү дүрбөнгө жакын калганда колго жакын барганда сырттан чулак кеп айтканда не айтат тыңда сыргак деп айтат була алмам бет неткене жүргөн белем түгөнгөр түбүбүзгө жеткене түмөндөгөн бежинге атанын алып кана кирип кеткене алыс экен колубуз узун экен жолубуз эригишип бугутай эчиркин кайнатпасын шорубуз эңер чубак айтып салганың эңесинен ариш алганы эне кыларын биле албай эңелеп сырга калганы аңдап турган эр манас бул сөзүнө чубактын чиркин дүнүйө ошо болкулдап гана күлүп алганың алды жагын караса карарып жаткан багы бар кайрылбастан гана алмаң аралай турган жагы бар найзанын учу жылтылдайт жер союлуп былкылдайт
көтөргөн көк найза көк асманда солкулдайт арыстан алмаңалардан астаянып тартынбайт асыяттай дүбүти тар тараптан арсылдайт аны булар таң көрдүң айланың өтүп сеңирден асты жактан дагы бир эң айбаты күчтүү жан көрдүң эми баяндап айтып отурсаң же көзүндө жети тас аркандай болгон көксүр чачың көрсөң аркандай чамынганың аркандай алгач көргөн адамың ажалдан мурун бул жерде коркуп өлүп калгандай андан өтө бергенде косу бийик зоо көрдү кого салган көпүрө чоюндан экен түркүгү чоңгородой түндүгү душман үчүн кытайлар кылат экен ушуну көпүрөгө баруучу жаңгыл таза жол турат өйүз менен бүйүздө кылыч найза кармаган кыйла калың кол турат андан өтө бергенде көк жолок көпүрөгө бутун салганы көрүп алмаң акырын кайтар тартка деп бакырды анын алтынан Алмамбет гана кошо кирип калганың өзүң көргөн төрү тойрон эми чыгып жол жүрүп атаябай мол жүрүп эрендер кайдан аянып күгүм кире күн бата тал чокуну таянып тал чоку деген бар экен тегерек илек экен мыктың атчан жол чоңго так ушундай жер экен топурак тоодой жыйылган күндө жүргөн кишинин күндүн ысыгы ыйылган так ошондо барганда ошол жерде бөйрөк таш үстүнө жонжоруң уя салыптыр тегерегин ышкырып ажыдары куру чабалыптыр ажыдарды көргөндө Алмамбет мен чубагы экөө бирдей жөн эле ошондо тилден калды эле ошондо манназ кабылган асмандан түшкөн алты курт кылычтын айыктуусу манназ алган зулпукор шилтегенде мүрт кетет шиберге койсоң өрт кетет белге чапса баш кескен тоого чапса таш кескен сурпу алып зулпукор кындан suurуп алганда маназдын чың кайратын салганда ажыдара качып чачылды ажыдара качып чачылса Алмамбет менен сыргактын ошондо кумаштай көзүң ачылды ошондо кара ташта каты бар катын тиктеп окуса 3 адамдын аты бар болу ким ашкан Искембер Зулкамарайым бир ашкан андан кийин ким ашкан Сулайман Сура кылам деп ошо кезде бир ашкан андан бөлөк Тогокен энген жеги тагында Баатыр Маназгандын аты бар андан башка аттардын алташка чийилгени жок экен муну ошондо кыйгаштап Баатыр Маназ жол баштап эрендер кайдан аянды күгүм кире күн бата күн 2 күн жол жүрүп өлгөндө көк жал ошондо тал чокуну таяндың мына тал чоку деген бар экен тегереги бек экен бүткүл жерден айвандар мекен кылган чеп экен тал чоку дер экен кыясы кыйбаттар экен өзүң көргөн тал чоку деген бар экен бөксөсүндө бөрү бар жон жеринде жолборс бар адырындан аю бар аябаган жер экен бүткүл жерден айванат мекен кылган чеп экен атаңдын көрүү дүнүйө тал чокуга барганда бошо кара куртул бармактай жалбырагы жаргактай керей кулдаш жыланы кескелдирик сойлосо
Geri kullas жыландай, Kunandары kullanday, Atаңның көрі дүние, Жатқан жердің жері екен, Ошо кезде күйлөнүп, 80 нұрды күлді чөп, Ары бері күйлөнүп, дүниелеп жөнеткен, Тақ ошо жерге барғанда, Мұны шондо береки, Емін манназ кеп айтат, Атаңның көрің анаке, Қанаң алман чын айтчы, Деп ошондо береки, Өзің көрген дүрбүнү, Мараздан қалған чоң дүрбү, Дүрбүнүн жайын сурасаң, жердің түбі бұлыңдан, Ustası бағда тұрымдан, Озуна жақып жалатқан, жону көздөй қаратқан, алты мерип чойгондо, қалыбына қойгондо, ошо кезде бір-екі көрсө көңіл қандырған, ошо кезде бір-екі озуна жақып жалатқан, тіктесе құмара қандырған, ошо кезде жанақы өрттөй көзі қызарған, алты мерип чойгондо, қалыбына қойгондо, алты-алтай чалдық жерлерді қыларқан бойы келтірген, тегенін өлтірген, маназыңдың чоң дүрбі, ошо кезде бір-екі, ошо кезден алакең, суырып алып қойнынан, қармап алып мойнынан, шығырығын имеріп, чың көзінде жіберіп, бұрамасын имеріп, ошонда бейжінді ғана көзде жібердің. Мұны ошондон ай көл маназым, тетігі бұлыңғыр болып, бұрыстанған, Бұлыңғыру таратып ұрыстанған, Четпейжін деген жер ошол, Чепжелі Қытай ер ошол. Анда қазып қойған ору бар, қайнатып қойған шору бар, бел байлаған белі бар, бекі батқан жері бар. Ошо қара құртта елі бар, қарынан алғанда қаптап кетчүс елі бар. Ошо қан қоңыр бай ері бар. Тетігі бозалат чап қызылғым, шорланған атам қойдырған ат саялған тонын кен тошол, чайын жинінче тошол, тура жағын алтын тонын қайқысы. Ошоң елменен жерді таштаған, алман беттің талайының тайқысың. Деп ошондой дегенде, андаманыз кеп айтат, қояла кегевіңді, кечең ырғайчының белінде, ырғалыша барғанда, қарачағандың қыз сайқал, қачыры ұрыс салғанда, чақчелекке шаң бұлдық, бұдым челек қан бұлды, қимылдабай екі қол, тағы ошондо шал болды, айланайын алаке, алтын болу зұлпық қор, қына пердің ошондо, 60 күннің алышқа, сайқалы менен салышқа, чыда пердің алаке, ошо кезде сұрадым, анге мені құрадым, бейжінді білесің бей деп, тағы ошондо сұрадым, андан айтпай қойдың кевіңді, кечең ырғайчыдан қатқанда, атаңның көрі дүние, қызыл көйнек ото көз, қиғаштаған қызыл көз, қиғаштаған ағын айдын аруке, белі ұтчақ қындай, қолы күміш зымындай, көзі қара ветайдай, көркөнді сұлу веталай, кете қатағандың қанғошой, ештектердің жамғырчы, ошо кезде жанақы, ел амандың нертөштік, елендің барын жиғанда, кеңеш қылып тұрғанда, никеңізді қиғанда, бейжінді білесің бі деп, мұнда бір сапар сұрадымыңдан айтпай қойдың кевіңді. Бұттап алтын зер тартып ұданым астыңа бір нечече қыз тартып аңгемені құрадым. Бейжінді білесің бі деп алаке тағы ошондо сұрадым. Андан айтпай қойдың бейжінді. Азыр келсен бір жерген атаңдың көрдүйнегің бұйқысының шары деп, құйқысының шары деп, бичігінің айлы деп атаңдың көрдүйнегің. Алаке қанағандай сайрадың. Ант қылышып тұрғандан алаке құранды қанағандай қармадың. Қояла кегевіңді деп ошондой дегенде, андала кеңгеп айтат, кечең атаңдың көрдүйнегің бүгін ұқмақ эле ғана болдың жомоқту. Маназым бүгін ұқмақ қана болдың қоноқту. Ич етімен сұп көйнек, кийбей қантип қойайын, ұшып тұрған бейжінді білбей қантип қойайын. Құржым менен бір алтын чачып келді дейсің бі туралбастан қоңырбайдың зарына. Саға баш қалқалап манас мені қачып еле келді дейсің бі. Туралықтың кезенін кезіп келді дейсің бі. Туралбастан қоңырбайдың зарына. Саға баш қалқалап манас мені безіп еле қана келді дейсің бі. Емін манас ұғып тұр, атаңдың көрі дүние, тетігіні сұрасаң, тетігі чаялған тонын жерінде,
Geçö kırjaylактın betinde, can жүрüp östün çetinde, 6000 Kıtay sangalday, aksakalı koңурбай, aralaşır kılganda, dümöktü jaman salganmın, atаңның көрünüye, kep kılıp durgan düşmandı, halgaranın üstünden, 6 jol kömmö sayganmın, atынан alıp oyorudu, emi karmap soyorudu, kurmandıkka çalarada, koğun öңdü jararada, çinne sevin tavarada, çırkıratıp kılıçtap, talaga basın çavarada, oybu degen balvanı, soybu degen balvanı, 40 kördüm barısı, жасым менен карысы, тегерек теп алганда, арам өлгөн коңурга, ажал жетпей калганда, эмим маназ кебимдук, тетиги туура жагың алтын тоонун кайкысы. Атаңдын көрүдүүнө күнгө чеби атаң кыргызда манас чыгат деп атаңдын алың Кытай бак бурчун. Тамак ичпей, аш ичпей, такырмындай болгондо, кыйма жерден чалдырдым, 42 болгон сыйкырчы. Тагы ошонун алдырдым, бежиндин маназы көрбөйт деп, сыйкыр менен мен өзүм тагы ошондо салдырдым. Эмим маназ кебимдук, атаңдын көрүү дүнүйө, менин атам азган, атам жарымган экен. Ата кемди сурасаң, 3-5 агысы бар экен. Муну ошондо мен атам, атаңдын көрүү дүнүйө, ал океден коңурбай, бежинди сороду деп, эсен кандан бөрү көз, каканга болду деп, менден тууган бала жок, кандай сумдук болду деп, бу дүйнөнү чачайын, о кайран жанды кесейин, бу дүйнөдөн бесейин деп ошондо береки. Атаңдын көрүү дүнүйө, калкага бара салыптыр, 6 күлүк ат менен, ала кандай кат менен, Чимайданды чалдырган, эсен кандын өзүнө, ошондога бара салдырган, муну ошондо береки. Атаңдын көрүү дүнүйө, агалыкка санаса, катын алып берсин деп, кол токмоктой ер тууган, аябаган шер тууган, күйгөн кызыл чок тууган, каканчы да жок тууган, какатын алып берсин деп, бул кабардын укканда, энген жебис азызган, 6 катын алды деп, ата кешиги жок бул акмак, бала көрбөй калды деп, бир баланын айынан жанын кызыл чокко салды деп, бүткүл элдин барысын кайнатып шоргом алды деп, атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондон өсөн кан, ошо кезде карасаң, атаңдын көрүү дүнүйө, ошо кезде караган, ошо 40 эшиктүү бежиндин 40 эшигин ачыптыр, 40 жылы жетүүчү, азык аштан гүл азык, ошондо зарып кылып чачыптыр, атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондо карыган, 18ден өйдөкү, кыздар дүйгө койбостон, 33төн ылдыйкы, катын дүйгө койбостон, кембалап айдап келдиң деп, ошо кезде сыргылса, аябаган чыргылса, тамга такап аткың деп, көрүнө жинин каккың деп, атаңдын көрүү дүнүйө, чын эсебин тапкың деп, чыркыратып кылычтап, көчөгө башын чапкың деп, канжарлыгың ушу деп, 2 кылар албарбы, атаңдын көрүү дүнүйө, ошо кезде береки, элдин бутур ооруп тур, атаң арыгмак бели жооруп тур. Ошо кезде каргап турады леттен чың кеткен акмак кандын бири деп, ошондо журт чогулуп каргаптыр. Бүткүл бежиндин гана калкы жыйылган, менин энемдин алтынай тандап алганда береги деген дарт дейп, бүткүл бежиндин гана калкы кырылганы кыйынча, көрбөй жалгыз тыйынча, кан буйругуң береки, 2 кылар албарбы, угуп өттөр түттөткөн, атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондо береки. Ошо кезде карасаң, 41 күнү болгондо, элди кыздын буту ооруп тур, аргмак бели жооруп тур, атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондо береки. Нойху деген биресинчи, ошондо кармаган экен энемди, усуугатын эр тубат, кол токмоктой шер тубат, күйгөн кызыл чок тубат, каканчы да жок тубат деп ошондо береки. Энекемди сурасаң, кембайлап айдап келиптир, атаңдын көрүү дүнүйө, сорондуктун кызы экен, 18ге чыккан кыз, чыккан кез, төмөнкү сорондук канагандын кызы экен. Энекем ургачынын узы экен, муну ошондо энеме, атаңдын көрүү дүнүйө, ошо болдолорун жыйыптыр. Ошо кезде менеке зордук таба тамагана нике кыйыптыр. Муну ошондо карасаң, ай бөксөрүп күн өтүп, арадан эчең күн өтүп, ошондон алтын чайга жеткенде, муну ошондо мен энем
атаңдың көрүү дүнүйе шерге талгак болуптур байкуш энем алтынай шерип аласын таба албай ошо кезде энекем аманат жанын кыйнаптыр талгагын баса албай тагы ошентип турганда нойху деген бир мерген өшерип аласын ошондо төмөнкүң эл көрбөстөн атыптыр жүрөгүң келип бергенде байкуш энем алтынай талгагын басыптыр ошо кезде береки 9 ай 9 күн болуп толго жакын болгондо ошондо курчактан түшкөн кубалбаң түшүптүрмүн бакырып бакырыгым баш жарып кыйкырыгым таш жарып ошондо бир аякта карым бар бир аякта зарым барың ошо кезден ачканда бежинди көздөй чачканда бу бежиндиң өрттөп кетет деп чоңойсо бала согулбай бизге душман болуп кетет деп ошондо карыгана канына канага бар жетиптир муну ошондо береки атаңдын көрүү дүнүйе кылдат керге кындатып ылчыларга ыңырдатып сынчыларга сындатып бежинге токтоп береби деп ошондой дегенде кудай бетиң көргөзбө ошондон 6 жашка келгенде атаңдын көрүү дүнүйе 6 жашка чыккыча 6 катын багыптыр ошо күн эртеси болгондо бирден садагасын чаптырып атакем тагы ушинтип бактырып 6 жашка келгенде ошо көздө береки ажайыптын чоң оку адам кыргын болуучу аябаган зор оку атаңдын көрүү дүнүйе ошо окуга эми барарда 1-жылы барганда 6000 бала бир барып 6000 кырылып 6 бала бир калып 7-кийинки жылы болгондо 7000 бала бир барып 7000 бала бир барып 7 бала бир карып аяк жакты карасаң 6 баштың ажылдар бир жак башын көтөрүшө жалаң күйгөн от чыгып бир жак башын көтөрүшө жамгырдай жаап ок чыгып бир жак башын көтөрүшө атаңдын көрүү дүнүйе ошо кезде чок чыгып 6 жашар балдардын чыркырагын мындан бил кийинки жылы болгондо 8000 бала бери барып 8000 кырылып 8 бала бери калып соңку жылы болгондо 9000 бала бери барып 9000 бала кырылып ошондо 9 эле бала бир калдык ошондо көк байталым токуду кара жоюлушуп шайдар менден 6 ай чаганаң артык окуду чарым билип ал калды да жүрөөрүн билип мен калдым ошо келгендерден кеп угам чет бежиндин казынанын түбүндө кара жоюлушуп шайдар итиңди кезигелең ору деп угам кезигинен ана өлсө манас бизге кудай берген кезигинен айыкса манас бизди кудай урган кар салса табылбайт ат коюнчу жөөгүлүк мунуң айткан гана кулак угуучу ороюн көргөн чоочуган ошо көк байтал чаншып шайдар менден 3 ай чаганаң артык окуган деп ошентип алла кең кече бежиндеги коргондо ажайыптын укусун ошондон окуп болгондо кайран жандын кайраты кадимкидей толгондо атаңдын көрүү дүнүйе менин атам азган кар салып бакырып ошондон Алмамбет деп чакырып кап калуу алтын так ата кеме барганда менин атам муну айтат айланайын Алмамбет ал оке азган ушул экөөбүз бир тууган ал окенин коңурбай коломтодон ор чыкты ушул бала зор чыкты ата укпай койду кебимди буй кылмак болду бежинди тартып алды коңурбай алтын касчу кенимди чаялган тоо жеримди умаштай ачты уйкумду убара кылды журтумду жаман кылды кебимди жалдыратты элимди жапа салып бузуктап бузуу бийди бежинди түрүң адам көргөн жок кая шаяп берген жок аман болсоң бөлүп кел деп ошондо береки бирдемеде өлүп кел деп ошондой дегенде эл менен жерди талашып өлбөгөндөн калыштым ал окенин коңурган атаңдын көрдүйнөгүң ошондон алтын байганаң 6 ай салыштым